Өкмөттөн да талап кылып атабыз. Мына мигранттардын проблемасын ар бириңер чыгып айтып атасыңар. Бирок өзүбүздөн баштабайлыбы? Жогорку кеңеште миграция проблемасын караган кайсы комитет бар? Эмне үчүн уктап жатат? Кечиресиздер, биздин убакта деген комиссиялар бар болчубуз. Мен төрагасы болчумун, анан Улукбек Орманов келип туруп, менден кийин ал киши болду. Чогуу иштеп баштаганбыз ал киши мененчи. Миграциялык фонд дегенди түзгөнбүз бизчи. Мамлекеттик комитет бар болчу, Айгүл Рыскулова жетектегенчи. Миграциондук фондко мамлекеттик кызматтын жөнөкөй кишини алып келип туруп койгонбуз, көз карандысыз. Бюджеттен болгону 1 миллион салынган. Андан кийин эл аралык миграция уюму деген бар. Аябай бай уюмдардын бири. Эл аралык эмгек уюму деген бар. Аябай бай уюмдарды. Оомдун алдында тиги улуттар Бириккен Уюттар уюмунун алдында жанагы Верховный комиссар по делам качкындар боюнча по делам беженцев деген бар. Бул дагы аябай финансылык институту мүмкүнчүлүгү чоң. ПРООН деген бар. Башка да эл аралык уюмдар менен иштечүбүз. 17 миллион сомго чейин жеткизгенбиз. Урматтуу депутаттар, урматтуу көрөрмандар. Анан ошол жерден өлүп калгандар, жана груз 200 дегендерди ошонун эсебинен алып келчү элек. Инвалид улуп алып калгандарды, жаман бүгүнкүдөй абалда калган мигранттарга жардам берчү элек. Андан сырткары жанагы паспортто коопсуздук паспорттор деген деп жардам ошолордун эсеби менен чыгарчубуз. Себеби мисалы Россияга билет алып атса темир жол вокзалынан же аэропорттон ал кишиге бекер ошондой паспорт берилчү. Ал паспортты алган жаран Москвага баратканда өзүнүн укугун, милдети баары жазылып турчу. Россиянын закондорунун выдержкалары, ошо беренелери жазылып турчу. Кыргызстандын кай жерде элчиси бар, адреси, телефону, электрондук почтасы, кай жерде генералдык консулдар бар, консулдуктар бар, кай жерде кыргыз диаспоралар бар, баары ошолор алар дагы алып керек болсо ошолор кайрылчу, барчу, жардам сурачу. Анан жанагы диаспоралар дагы активдүү иштечү да. Жанагы фонд эмне үчүн жандандыра албайт? Бюджеттен акча келе деп кыйкырбайтчы. Өкмөттө жайнап турса азыр ушул аянып атабы? Же президентте жайнап турса аянып атабы? Бирок үч жетекчи турасыздар, урматтуу мырзалар. Үчөөңөрдүн бирөөңөр азыр жоопкерчиликти алып туруп момундай болот дебейсиздерби мына?